Саламатсыздарбы кыргыз элим? Текстура чачкан боюнча дагы бир токтоло кетейин дедим. Баарыңыздар эле билгендей, 1-2 октябрь штурмой берип, бардык жакта жаан жаап, аябай суук болду го. Ошол текстура чачкан бала дагы именно 30 күнү түндө келген болчу Бишкектен. Анан 1-2-синде жаанга карабай, суукка карабай, атайын мен чачып бергенге келдим, бүтүрүп кетмейинче кетпейм деп, жамгырга калса дагы ошол күн суукта иштеп жаттыдан. Мурда видеодо айттым эле го. Также бул текстура чачкандын алдында айнектерин откосторунда чыгарып 1 күн убактысы кетти. 1 күн болсо ушу текстура чачканга убактысы кетти. Мына ушинтип бул жагын да чачып, бул фундаментти да чачып, жалпы 2 күн убактысын Беримбек байкелерге бөлүп, биз жол киресин эле төлөп бердик ошо Бишкектен бери келип кеткенине. Калганына 1 сом дагы калган жок. Терең ыраазычылык билдиребиз, мен чындап аябай ыраазы болуп атам. Ар бир эле адам бул нерсени кылбайт болчу да, ошончо алыстан келип, тем более күн суук, кечке жамгыр жаап атканда мен ойлогом, болбой калды деп кетип да калабы депчи. Ар кандай ойлор болду да. Суукка да карабай биз кийим да берип аттык, кийин алып иштечи деп. Жок, мен ушундай эле мага ыңгайлуу деп. Таласты ушунчалык суук экенди элестетип калды болуш керек. Таласка биринчи жолу келип аттыр. Бирок ошол эле 2 күн аябай суук болгондо, мына бүгүн уже жылып калды бизде дагы. Жүрүңүздөр кандай болуп калганын. Блеск да кошулган. Жылт болуп, сонун болуп жылтырап атат. Мына асты да үстү да көрүнөт ал. Живой аябай сонун көрүнөт. Даже мына бул жака чейин жылт болуп. Мындай сонун. Солай кайтадан, ой жаным, не жаздым сага.